Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы интеграциялык процесстерди толук аягына чыгаруу үчүн ага тоскоолдук жараткан жагдайларды жоюу керек. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясынын интеграция жана макроэкономика боюнча министри, экономика илимдеринин доктору Сергей Глазьев билдирди. Министр бүгүн Муса Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинде эмгек жамааты жана студенттер үчүн лекция өтүп, биримдиктин алкагындагы интеграциялык процесстер боюнча маалымат берди. Анын айтымында ЭЭПти өнүктүрүү максатында азыркы учурдагы биринчи кезектеги тапшырма бирдиктүү экономикалык мейкиндикти өз мөөнөтүндө жана сапаттуу куруп, анын алкагында өнөр жай өндүрүшү, айыл чарба, энергетика, транспорт жана инфраструктура маселелерине артыкчылык берүү. Өз кезегинде лекцияда алынган маалыматтарды окуу жайдын эмгек жамааты өз эмгектеринде колдонуп, илимий потенциалды жогорулатууга мүмкүндүк берет. Сергей Юрьевич бул өзү күчтүү экономист. Лекцияларын, айтылган ойлорун карап көрсөңүздөр, бардык тармакта өзүнүн окумуштуу катары критикалык ойлорун аябай билгизет да. Ошо биздин аспиранттар, биздин мугалимдер өзлөрүнүн сабагында ошо тийиштүү тармактарда Сергей Юрьевичтин ошо айтылган сөздөрүн, китептерин карап, ошолордун ичинен маселелерди талкуулап, окуп биздин процесстерде, илимий иштерде колдонулат да. Ошол себептен бүгүнкү иш-чарада ошо биздин студенттер, магистранттар, аспиранттар, докторанттар келип катышып отурат. Ошо булардын өзлөрүнүн кийинки илимий иштеринде бир керектүү материалдар, керектүү ойлор болсо колдонууга жардам берет да.